Ажылык кишиге артыкчылык эмес, жоопкерчилик жүктөйт. Ажы башчылардан бирөө айтты эле. Автобуста жашы улуу, арабчаны билбеген, диний сабаты төмөн зыяратчылар бараткан экен. Автобусту токтотуп, чек ара чарап, автобуска баш багып, "Котурмочу барбы? Ким арабча билет?" деп сурап калса, жанагы ажы башчы жооп бергенден мурун эле аркадан "Амин, Субханаллах" деген үндөр жаңырыптыр. Ага көңүл бурбай жанагы чек арачы менен ажы башчы сүйлөшө бериптир. "Биринчиден, кош келипсиздер. Паспорттарды текшергени келдим. Даярдагыла" деген эле нерселерди айтып жаткан дейт. Бирок чек ара кызматкери менен жарышып эле "Амин, Субханаллах" деп коштоп жатышыптыр. Жамаат арабча сүйлөгөн кишини көрсө эле Курандан же хадистен сүйлөп жатат деп ойлоп, аны көргөндө сыйкырлана түшкөн экен. Таң калган кызматкер бир аз кыжырдангандай болуп, алардын неге антип коштоп жатканын сураптыр ажы башчыдан. Акылдуу ажы башчы: "Карасам, абал жакшы эмес." Кызматкер кыжырданып, "Бизге бир аз маселе чыгаргыдай. Амин, Субханаллах" деген сөздөр биздин тилибизде "Рахмат, туура айтасыз, макул" дегенди билдирет. "Жамаат сизге ошентип жооп берип жатат" дедим. Муну уккан чек арачы сүйүнүп, "Бизди аябай түшүнүктүү жамаат экен" деп күттүрбөй өткөрүп жиберди деп абалды түздөп кеткенин айтты эле. Кошумчалап, билимсиздиктин, караңгылыктын ишке жараганын биринчи жолу ошол жерде көргөн элем деп күлгөн эле. Алгы сөз. Ажылык ислам дининдеги парздардын бири. Ихрамга кирүү менен башталып, Азирети пайгамбарыбыздын мечитине барып, анын күмбөзүнө зыярат кылуу менен аяктаган ажылыкта бир канча жөрөлгөлөр бар экендиги жалпыга маалым. Аталган жөрөлгөлөр эгерде түпкүрүндөгү терең маани маңызы, философиясы унутта калып, сырткы көрүнүшү, формасы эле калса, чындыгында сырттан караган адамга оң таасир этпейт болуш керек. Андыктан аларды түшүнүү зор мааниге ээ. Жөрөлгөлөрдүн бир бөлүгү Ибрайым пайгамбардын Куранда айтылган икаясына барып такалат. Дагы бир бөлүгү Азирети Мухаммед пайгамбардын ажылык сапарынан алынган өрнөктөрдөн турат. Демек, аталган жөрөлгөлөрдү туура түшүнүү үчүн алардын түпкү маңызын дагы билүү кажет. Белгилей кетүүчү нерсе, жөрөлгөлөрдүн нукура маани маңызы Кудайга гана маалым. Биз Кудай буйруган ибадаттын Курандагы жана сүннөттөгү өрнөктөрүн карап, алардан тыянак гана чыгарабыз. Андыктан аталган жөрөлгөлөрдүн бир канчасын чогуу карап чыгалы. Ихрамга кирүү. Ажылыктын алгачкы шарты. Ихрамга кирген киши бир майда барат жандыкты өлтүрбөөгө, ал тургай өсүп турган чөптү дагы жулбоого тийиш. Бул жашоого, жашап жаткан жандыктын баарына сый-урмат көрсөтүүнүн кыскача практикасы, стажировкасы. Таваф. Каабаны 7 жолу айлануу. Ажылыктын шарттарынан бири. Космикалык жашоого окшош жөрөлгө экенине көңүл буруу зарыл. Тактап айтканда, ааламдагы бардык материя кудум ушундай кейипте, нейтрон менен протондун электрондуу түбөлүк айланганынан турат. Дал ушундай эле өңүттө макро маанидеги дүйнөнүн дагы белгилүү бир борбордун айланасында тынымсыз айланып турганы маалым. Жер, күн системасы, галактика жана башка. Бул жерде 7 жолу айланууну 7 санынын түбөлүктүүлүктү символдоп турганын эске алганда, таваф аркылуу космикалык жашоону аңдоо, акыйкаттын принциптери менен түбөлүк жашоого бел байлоо деген баалуулуктарды өзүнө сиңирүү максат кылынган сыңары. Вакфа. Арафат тоосунда белгилүү бир убакытка туруу. Адам ата менен обо эненин бейиштен сүргүнгө айдалган жери. Адамзаттын түбөлүгүн кызыктырган сыноонун кай жеринен утулдук деп, адам атанын мисалында ар бирибиз ката кемчилдигибизди баамдап, адам болуунун сырларын ой толгоого алган жер. Шайтанды ташбаранга алуу. Бул жөрөлгөнүн тамыры Ибрайым пайгамбар менен уулу Исмаил пайгамбардын ортосундагы окуяга байланыштуу болуп өткөн окуяга барып такалат. Адам өзүнүн ичиндеги жамандыкты, напсисин акыйкат үчүн жок кылуу максатында символикалык мааниде шайтанды ташбаранга алат. Маселенин тоготээр жери адамдын ичиндеги жамандыкты, шайтандаган ой пикирлерди жок кыла билүүсүндө. Күнүбүзгө саресеп. Кыскача ажылык ибадаты тууралуу сөз кылган соң, күнүбүздөгү ажылыктын деңгээлин карап туруп, кейбей коюу мүмкүнбү?
динди жаман көргөзбө. Исламдын душманы окшойсуң деген үйдө баатыр, жоодо жок бурадарлар. Чындыгында өз кезегинде дүйнөлүк маданий мураска эбегейсиз салым кошкон. Эң акылдуу, айдың адамдарды тамшандырган ислам маданиятынын, анын ичинде ажылыктын мына ушундай терең мааниден куржалак калуусун шарттаган тарыхый кишилер жаманбы же чындыкты эртерээк ачып көргөзүп, эсибиз барда этекти жаап оңололу деген мен жаманбы? Чындыгында кейбей коюу мүмкүнбү? Эң эле жөнөкөй. Жолдо жүрүүнүн эрежелерин минималдуу деңгээлде түшүнбөгөн адамдар ажыга барып, натыйжада жылына орто эсеп менен 100гө жакын киши бири-бирин тебелеп өлүмгө дуушар болот. Кебетесин көрүп суктанып, каапырдын мусулман болуп кетишин көздөгөн маданияттын балдарынын, мусулмандардын ар жердеги тамак-аш, мейманкана, тазалык сервистерин көрүп туруп, таза мусулман, мусулманчылыктан чыкпай, кайра мекенине жетип келгенине шүгүр келтирип калды окшойт. Эң кейиштүү жагдайлардын башында ажыга барып келген канча киши чындыгында ажы болуп алып жатышат. Ажылык жөрөлгүлөрдүн терең маанисин канча киши аңдап билүүдө? Канча киши ажылык Меккеден кайткандан кийин башталарын аңдап билип жатат? Канча киши ажылык Кудайдан сөз алуу, тактап айтканда күнөөлөрдү кечиртүүдө эмес, Кудайга сөз берүү, адам болуу максатында келишим экенин сезет? Канча киши ажылыктын адамга артыкчылык эмес, жоопкерчилик жүктөгөнүнүн баркына жетип жатат? Ажылык сапар үчүн жылына миллиондогон киши барат. Ал жактан максатка ылайык ибадат кылып кайтса, менимче мусулман ааламы кыска убакытта кризистен чыгып кетүүсү толук ыктымал. Анткени жогоруда сөз кылган ажылык жөрөлгүлөрүнүн ажылык ибадаты аң сезимдүү жана дурус кишилик жаратууну максат кылат деген тыянак чыгаруу толук мүмкүн. Бул Куранда Кудай пенделеринен талап кылган эң негизги өзгөчөлүктөрдөн десек болот. Так ушул себептүү кээ бир акылмандар ажылыкты толук кандуу жашоонун негизги коддорун камсыздап берген ибадат катары сыпатташат. Бардык эле ибадаттарда болгондой эле, ажылыкта дагы максатка ылайыктуу ибадат кыла билүү үчүн аң сезимдүү, билимдүү мусулмандарга муктаждык бар. Так ошол себептен исламдын эң негизги тирегинин, Курандын биринчи буйругу болгон оку деген аятты дагы бир жолу эске салып өтө берелим. Ажыга баруучу кишилерден талап кылынган бир топ шарттар бар. Мусулман болуусу, акылдуу болуусу, материалдык шартынын жетиштүү болуусу жана башка. Бул жерде акылдуу болуу деген шартка канчалык маани берилип жатканын талкууга ачык. Айрыкча мына ушул шарт, тактап айтканда акылдуу болуу деген шарт, баам парасаттуу жана билимдүү болуу деген сапаттарды эң башта камтуусун эске салуу керек. Ажылык мусулмандардын кеңеши болууга тийиш. Ажылыкка тиешелүү кээ бир жеке мүдөлөрдү айтып өттүк. Ажылыктын мындан сырткары коомдук мааниге ээ эң негизги максаттарынын бири айтылуу сапардын бүткүл мусулмандардын, жада калса бүткүл инсанияттын маселелерин сүйлөшүп, талкуулап, аларга чара көрүүчү чечимдерди ала алган улуттар аралык конференция сыяктуу роль ойноосу болушу керек эле. Маркум Чыңгыз Айтматов уюштурган Ысык көл форумунун маңызы мына ушул ажылык сапарында эң негизги максатка айланууга тийиш. Антпесе, ажылыкта дүйнө кайда баратат? Адамзат кайдан келди? Кайда баратат? Учурда адам үчүн эң негизги коркунуч эмне? Ага каршы кантип күрөшүү керек? Адамга адамча мамиле кылган коомду кантип түзөбүз деген сыяктуу маселелердин тегерегинде аалымдар сүйлөшпөсө, ажыга барган киши жашоого, тирүү затка баа берүүнү, сый-урмат көрсөтүүнү, ихрамга кирүүнү, таваф кылууну үйрөнбөсө, аң сезимдүүлүккө жанашпаса, вакфада туруу. Кудай менен адамдын ортосуна кирген напсиге, кара ниеттерге каршы чыга албаса, шайтанды ташпаранга алуу. Ажылыкка кимдин ичи чыкмак, купулу толмок эле. Терең кайгыруу менен баса белгилеп өтүү керек. Күнүбүздөгү ажылык сапарга аттанган канчалаган киши анын нукура маанисин түшүнбөстөн эле барып жатат. Канчалаган киши Меккеден ажылык сапарынын чоң баштыктары белек бечкекке толо, бирок акылы, руху, кишилиги бош бойдон кайтып келүүдө.
Ажылык күнөө тазарткыч эмес. Ажыга барган кишинин күнөөлөрдөн энеден туума болгондой арылат деген сөз көп кишилерди адаштырат. Христиан дининин кээ бир секталарында кечилге акча берип күнөөсүн жуудургандай жүрөлгөгө окшотуп ийбеш керек болчу муну. Биздин мусулманчылыкта ажыга барып, аба жолдору барондоруна, мейманкана жана туризм секторлорунун жеп жутарларына, эң акырында өзүбүздүн ажы башчыларына каймана түрдө акча жедирип, анан күнөөлөрдөн тазарып келгендигине ишенүү кандай гана аянычтуу. Күнөөнү жуугандын жападан жалгыз жолу кылган иши үчүн жоопкерчилик тартып, кимге зыян келтирсе андан кечирим сурап, анан эң акырында Кудайга экинчи кайталабаганга сөз берүү менен гана мүмкүн экенин башка макалаларыбызда жазганбыз. Ал эми күнөөлөрү үчүн жапа тарткан тараптан эмес, алгач эле Алладан, ал тургай Меккеге барып кечирим сураса дагы кечирилбейт. Бул Курандын логикасына, принцибине каршы. Андыктан ажылыкты кылгылыкты кылган соң күнөөлөрдү жууп тазалаган бир канча $1000 айлакер операция катары баалап, ыклаастанып Меккеге аттанган мекендештерди дагы бир жолу ой жүгүртүүгө чакырам. Мындан сырткары түшүнүп-түшүнбөстөн чала бул аткарылган бир канча жөрөлгө үчүн эле күнөөлөрдүн баарын же дээрлик баарын кечирип жиберген кең пейил Кудай кандай зат болду экен деген суроо келди беле акылыңызга? Эмне үчүн Кудай бир канча жөрөлгөгө артыкчылык берди экен деп ойлодуңуз беле? Же жүзүмүн же багын сураба дегендей, аны ойлонуп, акыл калчыгандан көрө дароо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, күнөөлөрдөн арыла калалы дедик бекен. Сөздүн кыскасы, Меккеге же башка ыйык жерге жөн эле барып коюу Кудайга жакындоо деген мааниге келбейт. Албетте, мусулман катары билим деңгээлибиздин өсүүсүн, ибадаттарды аң сезимдүү аткарууну баарыбыз каалайбыз. Бирок, учурдагы жалпы катмардын билим деңгээлин эске алганда, мусулман катары динибизди толук кандуу жашап жатабыз деп айтуу кыйын. Жанагы автобустагы жамааттын реакциясы абалды жакшы эле чагылдырды окшойт. Андыктан бул макаланы ажылыкка асылуу катары баалабай, толук кандуу, деңгээлдүү мусулман болууга үндөө катары кабыл алуу зарыл. Күнөөнү кылган соң, анын кечирилиши үчүн Кудайдын күлкүсүн келтирген оңой жолдорду издеп беймаза болуунун кажети жок. Күнөө кылган соң, анын кеңемтесин эмгек, иш аракет менен төлөп берүүдөн качып, Кудайга амалкөйлүк кылуу адамдын өзүн өзү алдоосу гана. Андыктан ажылыкты максатына ылайыктуу кылып аткаруу үчүн аракеттенген мусулмандардын ажылыгы кабыл болсун. Бүткүл мусулмандарга дагы да аң сезимдүү, баам парасаттуу, дурус коомду жашоону насип кылсын.